3 бөлүм. Теңир канаандыктар менен болгон согуштар тууралуу билбеген Исраил уулдарынын кийинки муундарын сыноо үчүн, алар согушканды үйрөнүш үчүн мынабул элдерди калтырган. Периштиликтердин 5 төрөсү, баардык канаандыктар, Сидондуктар жана Баал Хермон тоосунан Хаматтын кире беришине чейинки Лебанон тоосунда жашаган хибилер. Алар ысрайылдыктарды сыноо үчүн Теңирдин Муса аркылуу ата-бабаларына берген осуятына алардын баш ээр ийбесин билиш үчүн калтырылган. Исраил уулдары канаандыктардын, хеттиктердин, аморлуктардын, периздиктердин, хибилердин жана жебустуктардын арасында жашап калышты. Анан алардын кыздарын аялдыкка алып, өздөрүнүн кыздарын алардын уулдарына берип, алардын кудайларына кызмат кыла башташты. Исраил уулдары Теңирдин көз алдында жаман иш кылышты. Өздөрүнүн Кудай Теңирин унутуп, Баал менен Ашейра бурканына кызмат кылышты. Ошондо Теңир Исраилга каарданып, аларды Месопотамия падышасы Кушан Иршатайымдын колуна салып берди. Алар Кушан Иршатайымга 8 жыл кызмат кылышты. Ошондо Исраил уулдары Теңирге боздоп кайрылышты. Теңир аларга куткаруучуну койду. Аларды куткарган Калептин иниси Кеназдын уулу Отниел болчу. Теңирдин руху анын үстүндө эле. Ал Исраилга башкаруучу болду. Ал согушка аттанды. Теңир анын колуна Месопотамия падышасы Кушан Иршатайымды салып берди. Ал Кушан Иршатайымды багынтып алды. Ошентип жер үстүндө 40 жыл тынчтык болду. Кеназдын уулу Отниел көз жумду. Исраил уулдары Теңирдин алдында кайрадан жаман иштерди кыла башташты. Теңирдин алдында жаман иштерди кылышкандык үчүн Теңир Маап падышасы Эглонго ысрайылдыктар менен согушууга күч берди. Ал амондуктар менен амалыктыктарды топтоду да Исраилга кол салып, аны багындырып, Курма шаарын ээлеп алды. Исраил уулдары Маап падышасы Эглонго 18 жыл кызмат кылышты. Ошондо Исраил уулдары Теңирге боздоп кайрылышты. Теңир аларды куткарууга Бенжамин уруусунан Гейранын уулу куткаруучу Сологой Эйутту койду. Исраил уулдары Эйуттан Маап падышасы Эглонго белек берип жиберишти. Эйут узундугу чыканактай кош миздүү кылыч жасап алып, чапанынын ичине оң жамбашына байлады. Ал белекти Маап падышасы Эглонго алып барып берди. Эглон өтө семиз киши. Эйут Эглонго белектерди тартуулагандан кийин Эглон белек алып келген кишилерди чыгарып жиберди. Эйут болсо Гилгалда турган таш буркандарга барып, ал жерден кайра кайтып келип, "Падыша, сага айта турган жашыруун сөзүм бар" деди. Падышага акырын деди. Ошондо алдында тургандардын баардыгы чыгып кетишти. Эйут анын жанына келди. Ал өзүнүн үстүңкү бөлмөсүндө отурган эле. Анан Эйут "Сага айта турган Кудайдын сөзү бар" деди. Эглон ордунан турду. Эйут сол колун сунуп, оң жамбашынан кылычын сууруп алды да аны ичке сайды. Кылыч сабы менен кошо кирип кетти. Аны казысы жаап калды. Анткени Эйут кылычты кайра сууруп алган эмес. Кылыч артын көзөп өттү. Эйут үстүңкү бөлмөнүн эшиктерин бекитип, кире бериш бөлмөгө чыкты. Ал чыгып кеткенден кийин Эглондун кулдары келип, үстүңкү бөлмөнүн эшиктери бек экенин көрүшүп, ал муктаждыгын канааттандыруу үчүн салкын бөлмөдө болсо керек дешти. Көпкө күтүштү. Бирок үстүңкү бөлмөнүн эшиктерин эч ким ачпагандыктан, ачкычты алып эшикти ачты да жерде өлүп жаткан төрөсүн көрүштү. Алар көпкө күтүп турганда Эйут узап кетти. Ал таш буркандардын жанынан өтүп, Сейирге качып келди. Келери менен ал Эпрайым тоосунда сурнай тартты. Исраил уулдары аны менен тоодон түшүштү. Ал алардын алдында бара жатты. Анан аларга "Менин артымдан жүргүлө, анткени Теңир душманыңар Мааптыктарды силердин колуңарга салып берди" деди. Алар анын артынан ээрчишти да Ярдандан Маапка өтүүчү өткөлүн басып алып, эч кимди өткөрбөй турушту. Ошол учурда Мааптыктардын 10 миңге жакын кишисин кырып салышты. Бардыгы алып еттүү, күчтүү адамдар эле, бирок эч кимиси качып кутулган жок. Ошол күнү Мааптыктар ысрайылдыктарга ошентип багынышты. Жер үстүндө 80 жыл тынчтык болду. Эйуттан кийин Анаттын уулу Шамгар башкаруучу болду. Ал өгүз айдаган учтуу таяк менен Пелистиликтердин 600 кишисин өлтүрдү. Ал да ысрайылдыктарды куткарып калган. 7 бөлүм. Ошондо башкы ыйык кызмат кылуучу Степандан "Ушул чынбы?" деп сурады. Степан мындай деп жооп берди: "Агайын туугандар жана аталар, сөзүмө кулак салгылачы. Атабыз Ибрайым Месопотамияда жашап турганында Харанга көчүп кетелегинде ага даңктуу Кудай келип, өз жериңден туулган уругуңдан атаңдын үйүнөн чыгып, мен көрсөтө турган жерге баргын" деди. Ошондо ал Каздим жеринен чыгып, Харанга келип отурукташты. Атасы өлгөндөн кийин Кудай аны ал жактан азыр силер жашап жаткан ушул жерге көчүрдү. Ал жерден Ибрайымга бир карыш жерде мурас кылып берген эмес.
Бирок ал балалуу боло элек болсо да, Кудай ал жерди ага жана анын кийинки тукумуна энчилеп берүүнү убада кылды. Кудай ага, сенин тукумуң жат жерде келгин эл болот. Аларды кулга айландырып 400 жыл кысымга алышат. Бирок аларды кулга айландырган элди мен өзүм жазалайм. Ошондон кийин алар ал жерден чыгып, ушул жерде мага кызмат кылышат деди. Кудай аны менен келишим түзүп, келишимдин белгиси катары ага сүннөткө отургузуу парызын берди. Ибрайым Исхак деген уулдуу болуп, аны 8-нчи күнү сүннөткө отургузду. Исхактан Жакып төрөлдү, Жакыптан Исраил элинин 12 уруусунун түпкү аталары төрөлдү. Алар көрө албастык кылып Жусупту Мисир жерине колчулукка сатып жиберишти. Бирок Кудай аны менен болду. Аны баардык кыйынчылыктарынан куткарып, ага акылмандык берип, Мисир падышасы фараондон ырайым таптырды. Фараон аны бүт Мисирге жана өзүнүн падыша сарайына башчы кылып койду. Мисир жана Канаан жеринде ачарчылык болуп, элди чоң кайгы басты. Аталарыбыз нансыз калышты. Бирок Жакып Мисирде эгин бар экенин угуп, аталарыбызды ошол жакка жиберди. Бул алардын Мисирге биринчи жолку баруусу эле. Алар Мисирге экинчи жолу барышканда, Жусуп бир туугандарына "Мен силердин бир тууганыңармын" деп ачык айтты. Ошентип Жусуптун тууган уругун фараон таанып калды. Жусуп киши жиберип атасы Жакыпты жана бүт тууган уругун 75 адамды чакыртып алды. Ошентип Жакып Мисирге көчүп барды. Жакып да аталарыбыз да ошол жерде көз жумушту. Алардын сөөгү Шекем жериндеги мүрзөгө коюлду. Ибрайым ал мүрзөнү Шекемдеги Хамор уулдарынан күмүшкө сатып алган эле. Кудайдын Ибрайымга берген убадасынын аткарыла турган убагы жакындай берди. Элибиз да Мисир жеринде көбөйүп жатты. Кийин Жусуп жөнүндө билбеген башка падыша тактыга келди. Ошол падыша биздин элибизге каршы ар кандай айламалдарды колдонуп, кысым көрсөттү. Элибиз көбөйбөш үчүн жаңы төрөлгөн балдарды сууга таштоого мажбурлады. Ошол убакта Муса төрөлдү. Ал Кудайдын алдында абдан сүйкүмдүү эле. Аны 3 ай өз ата-энеси бакты. Ал эми сууга ташталгандан кийин аны фараондун кызы багып алып, өз уулундай тарбиялап өстүрдү. Муса Мисирде ар тараптуу билим алып, сөзү өтүмдүү, ишке жөндөмдүү адам болду. Ал 40 жашында өзүнүн бир туугандары ысрайылдыктарды көрүп келүүнү чечти. Барганда алардын бирин бир мисирлик кордоп жатканын көрүп болуша кетти. Мисирликти өлтүрүп кордук көргөн ысрайылдык үчүн өч алды. Кудай мен аркылуу куткарарын бир туугандарым түшүнөт деп ойлоду ал. Бирок алар түшүнүшкөн жок. Эртеси күнү Муса эки ысрайылдыктын бири-бири менен урушуп жатканын көрүп, алардын жанына келди да аларды элдештиргенге аракет кылып, "Силер бир туугансыңар да, эмнеге бири-бириңер менен урушуп жатасыңар?" деди. Бирок өз жакында кордук көрсөтүп жаткан адам Мусаны түртүп жиберип мындай деди: "Ким сени бизге башчы кылып соттоочу кылып койду эле? Кечээ Мисирликти өлтүрдүң эле. Бүгүн мени өлтүргүң келип турабы?" Бул сөздөрдү укканда Муса Мисирден качып чыкты. Ал Мидиан жеринде келгин катары жашап турду. Ал жерде ал эки уулдуу болду. 40 жыл өткөндөн кийин Синай тоосунан алыс эмес жердеги чөлдө күйүп жаткан тикендүү бадалдын жалынынан ага Теңирдин периштеси көрүндү. Муса бул көрүнүштү көрүп таң калды. Жакшылап караш үчүн бадалга жакын барганда ага Теңирдин үнү кулду. "Мен сенин ата-бабаларыңдын Кудайымын, Ибрайымдын, Исхактын жана Жакыптын Кудайымын." Муса калтырап коркуп, жакшылап караганга даай алган жок. Ошондо Теңир ага мындай деди: "Бут кийимиңди чеч, анткени сен турган жер ыйык жер. Мен Мисирдеги элимдин тартып жаткан азабын көрүп, онтогон үнүн угуп, аларды куткарыш үчүн асмандан түшүп келдим. Ошондуктан баргын, мен сени Мисирге жиберемин." "Ким сени бизге башчы жана соттоочу кылып койду?" деген сөз менен четке кагылган ошол Мусаны Кудай тикендүү бадал ичинде көрүнгөн периште аркылуу башчы кылып, куткаруучу кылып жиберди. Ошол Муса Мисир жеринде, Кызыл деңизде жана 40 жыл бою чөлдө кереметтерди жана ажайыптарды көрсөтүп, аларды Мисирден алып чыкты. Ошол Муса Исраил уулдарына: "Кудай өзүңөрдүн бир туугандарыңардын ичинен мен сыяктуу бир пайгамбарды чыгарат, ошону уккула" деген. Синай тоосунда өзүнө сүйлөгөн периштенин сөздөрүн чөлдө чогулган ата-бабаларыбызга айтып берген Муса ошол. Ал бизге айтып бериш үчүн Кудайдан тирүү сөздөрдү кабыл алган. Аталарыбыз ага баш ийүүнү каалашкан жок. Тескерисинче аны четке кагышты. Жүрөктөрүн Мисирге буруп, Аарунга: "Бизди Мисир жеринен алып чыккан Муса деген неменин эмне болгондугун билбейбиз. Ошондуктан бизди баштап жүрө турган кудайларды жасап бер" дешти. Ошентип алар ошол күндөрү алтындан музоо жасап, ошол жасалма Кудайга курмандык чалып, өз колдору менен жасалган ишке кубанышты. Ошондо Кудай алардан жүзүн буруп, асман кошуундарына табынган аларды жайына койду. Бул тууралуу пайгамбарлар китебинде мындай деп жазылган: "Исраил эли,
40 жыл ичинде чөлдө курмандыкка чалган малыңарды жана курмандыктарыңарды мага арнадыңар беле? Силер өзүңөр менен кошо Молох кудайыңардын чатырын жана Райпан деген жылдыз кудайыңарды алып жүрдүңөр. Силер ал буркандарды табынуу үчүн жасагансыңар, ошондуктан мен силерди Бабылдан да нары көчүрүп жиберем. Чөлдө аталарыбыздын күбөлүк чатыры бар эле. Муса ал чатырды Кудай буйругандай кылып көргөн үлгүсү боюнча жасаган болчу. Өздөрүнүн ата-бабаларынан өткөрүп алган ал чатырды биздин ата-бабаларыбыз Жашиянын жетекчилиги менен көтөрүп алып, ата-бабаларыбыздын алдынан Кудай өзү кууп чыккан элдердин жерине алып киришчү. Дөөт падышанын убагына чейин ушундай болгон. Кудайдын алдында ырайым тапкан Дөөт Жакыптын Кудайына арнап үй куруу үчүн анын өзүнөн уруксаат сураган. Үйдү болсо Сулайман курду. Бирок бардыгынан жогорку адамдын колу менен курулган ибадатканаларда жашабайт. Кудай өзү бир пайгамбар аркылуу мындай деп айткан: "Асман менин тагым, жер буттарымды койгон орун. Силер мага кандай үй тургузасыңар? Менин эс ала турган ордум кайсы жер? Булардын баары менин колум менен жаратылган эмеспи?" дейт Теңир. Тоң моюндар, жүрөктөрү менен кулактары сүннөт кылынбаган адамдар, ата-бабаларыңарга окшоп силер дайыма ыйык рухка каршы чыгасыңар. Силердин ата-бабаларыңар куугунтуктабаган бир да пайгамбар болгон эмес. Ата-бабаларыңар адилеттүүнүн келерин алдын ала жарыялагандарды өлтүрүшкөн. Силер болсо чыккынчылык кылып аны өлтүрүп салдыңар. Периштелер аркылуу берилген мыйзамды кабыл алгандар да, аны аткарбагандар да силерсиңер. Бул сөздөрдү укканда алар ага кыжырданып, тиштерин кычыратышты. Ыйык рухка толгон Степан болсо асманга көз жиберип, Кудайдын даңкын жана Кудайдын оң жагында турган Ыйсаны көрдү. Ошондо ал ачылган асманды жана Кудайдын оң жагында турган адам уулун көрүп жатам деди. Бирок алар кулактарын жаап алып, катуу кыйкырып, аны көздөй жапырт умтулушту. Алар аны шаардын сыртына алып чыгып, таш бараңга ала башташты. Күбөлөрү болсо өз кийимдерин Шабыл деген бир жаш жигиттин жанына коюп коюшту. Алар таш менен уруп жатышканда Степан: "Теңир Ыйса, менин рухумду алчы" деп сыйынды. Анан чөгөлөп катуу үн менен: "Теңир, бул күнөөнү алардын күнөөсү катары эсептебе" деди. Ушинтип айткандан кийин ал жан берди. 16 бөлүм. Мага Теңирден сөз болду. Сен аял алба, бул жерде сенин уулдарың да, кыздарың да болбосун. Анткени бул жерде төрөлүп жаткан уулдар жана кыздар тууралуу, аларды төрөп жаткан энелер тууралуу, аларды төрөткөн аталар тууралуу Теңир мындай дейт: алар оор өлүм менен өлүшөт, аларды жоктоп ыйлашпайт. Алар көмүлбөйт. Алар жер үстүндө кык болушат. Алар кылычтан жана ачкачылыктан кырылышат. Алардын өлүктөрү асман канаттууларына, жердеги жырткычтарга азык болот. Анткени Теңир мындай дейт: кайгы тарткандардын үйүнө кирбе. Ыйлаганы барба, аларды жоктоп ыйлаба. Анткени мен бул элден өзүмдүн тынчтыгымды, ырайымымды жана аyoomду тартып алдым дейт Теңир. Бул жерде улуулар да, кичүүлөр да өлүшөт, алар көмүлбөйт. Аларды жоктоп ыйлашпайт, өздөрүн тытышпайт, алар үчүн чачтарын кырдырышпайт. Алар үчүн кайгы учурунда өлгөн киши жөнүндө көңүл айтып, нан сындырышпайт. Алардын атасы жөнүндө, энеси жөнүндө көңүл айтып, чөйчөк сунушпайт. Ошондой эле той болуп жаткан үйгө кирбе, алар менен отуруп жеп ичпе. Анткени Исраилдин Кудайы Себайот Теңир мындай дейт: мына мен бул жерде силердин көз алдыңарда, силердин бүт күндөрүңөрдө кубанычтын жана шаттыктын үнүн, күйөөнүн жана колуктунун үнүн токтотом. Сен бул сөздөрдүн баарын бул элге айтып бергениңде, алар сага эмне үчүн Теңир бизге каршы бул оор кайгынын баарын айтты? Биздин айыбыбыз кайсы? Кудай Теңирибиздин алдында кылган күнөөбүз кайсы дешсе, анда аларга мындайды: анткени силердин ата-бабаларыңар мени таштап коюшту дейт Теңир. Башка кудайларды ээрчип кетишти, аларга кызмат кылышты, аларга табынышты. Мени болсо таштап коюшту. Менин мыйзамдарымды сакташкан жок. Силер болсо ата-бабаларыңардан да жаман кылып жатасыңар. Мени укпай ар кимиңер жаман жүрөгүңөрдүн өжөрдүгү боюнча жашап жатасыңар. Бул үчүн мен силерди бул жерден өзүңөр да ата-бабаларыңар да билбеген жерге ыргытып жиберем. Ошол жерде башка кудайларга күнү түнү кызмат кыласыңар. Анткени мен силерге ырайым кылбайм. Ошондуктан мына күндөр келе жатат дейт Теңир. Ошол күндөрү Исраил уулдарын Мисир жеринен алып чыккан Теңир тирүү деп айтпай калышат. Бирок Исраил уулдарын түндүк жеринен жана аларды кайсы жерлерге кууп жиберсе, ошол жерлердин баарынан алып чыккан Теңир тирүү. Анткени мен аларды ата-бабаларына берген жерге кайрадан алып келем. Мына мен көптөгөн балыкчыларды жиберем дейт Теңир.
Ошол балыкчылар аларды кармашат. Андан кийин көп аңчыларды жиберем. Ошол аңчылар аларды ар кайсы тоодон, ар кайсы адырдан жана аскалардын капчыгайларынан кармашат. Анткени менин көздөрүм алардын бардык жолдорунда. Алар менин жүзүмдөн жашыруун эмес, алардын анткорлугу менин көзүмдөн жашыруун эмес. Ошондуктан мен аларды баарынан мурда анткорлугу үчүн, күнөөсү үчүн экесе жазалайм. Анткени алар менин жеримди булгашты. Менин мурасымды алар өздөрүнүн жийиркеничтүү өлүктөрүнө жана жийиркеничтүү нерселерине толтурушту. Теңир, менин күчүм, кубатым, кайгы күнү башпаанам сенсиң. Сага жер кыйырынан элдер келип мындай дешет: биздин ата-бабаларыбыз жалганды, эч кандай пайдасы жок курулай кудайларды гана мурастап келишти. Адам өзүнө кудай эмес нерселерди кудай кыла алабы? Ошондуктан мына мен азыр аларга көрсөтөм. Мен аларга өз колумду жана өзүмдүн кудуретимди көрсөтөм. Ошондо алар менин ысымым Теңир экенин билишет. Экинчи бөлүм. Бир нече күндөн кийин Иса кайрадан Капернаумга келди. Анын үйдө экендиги маалым болоор замат көп эл чогулуп калды. Ал эмес эшиктин алдында да орун калбай калды. Иса болсо элге Кудайдын сөзүн айтып жатты. Ошондо 4 киши ага бир шал оорулууну көтөрүп келишти. Алар элдин көптүгүнөн Исага жакын бара алышпай, үйдүн чатырын ачышты да ал турган үйдүн төбөсүн тешип, шал оорулууну төшөгү менен чүрүштү. Алардын ишенимин көргөн Иса шал оорулууга: балам, күнөөлөрүң кечирилди деди. Бул жерде бир нече мыйзам окутуучулар отурушкан эле. Алар: эмне үчүн ал ушинтип айтып жатат? Ал Кудайга акарат келтирип жатат. Күнөөлөрдү бир Кудайдан башка ким кечире алат деп ойлошту. Ошол замат Иса руху менен алардын оюн билип: эмне үчүн ушинтип ойлоп жатасыңар? Шал оорулууга кайсынысын айтканың ой? Күнөөлөрүң кечирилди дегенби, же ордуңан туруп төшөгүңдү ал да баргын дегенби? Бирок Адам уулунун жер үстүндө күнөөлөрдү кечирүүгө бийлиги бар экенин билишиңер үчүн деди да, анан шал оорулууга: сага айтамын, ордуңан туруп төшөгүңдү ал да үйүңө бар деди. Ал ошол замат ордунан турду да төшөгүн көтөрүп алып бардыгынын көз алдында сыртка чыгып кетти. Ошондо бардыгы таң калып: биз эч качан мындай нерсени көргөн эмес элек деп Кудайды даңкташты. Иса кайрадан көлдүн жээгине келди. Ошондо элдин баары анын жанына келди. Ал элди окутту. Ал кетип бара жатып, бажыканада отурган Алпей уулу Лебини көрүп, ага: менин артымдан ээрчи деди. Леби ордунан туруп, анын артынан ээрчип жөнөдү. Иса Лебинин үйүндө шакирттер, салык жыйноочулар жана күнөөкөрлөр менен бир дасторкондо отурду. Анткени анын артынан ээрчигендер көп болчу. Фарисейлер менен мыйзам окутуучулар Исанын күнөөкөрлөр жана салык жыйноочулар менен тамактанып отурганын көрүшүп, анын шакирттеринен: эмне үчүн ал салык жыйноочулар жана күнөөкөрлөр менен чогуу тамактанып жатат деп сурашты. Муну уккан Иса аларга: даргер соо адамдарга эмес, оорулууларга керек. Мен тобо кылууга адил адамдарды эмес, күнөөкөрлөрдү чакырганы келдим деди. Жакандын шакирттери менен фарисейлер орозо кармашчу. Алар Исага келип: Жакандын жана фарисейлердин шакирттери орозо кармашат. Эмне үчүн сенин шакирттериң орозо кармашпайт деп сурашты. Ошондо Иса аларга мындай деди: күйөө үйлөнүү тоюндагылардын жанында болгондо алар орозо кармашмак беле? Алар орозо кармашпайт, азырынча күйөө алардын жанында. Бирок күйөө алардын жанынан алынып кете турганында күндөр келет. Алар ошол күндөрү орозо кармашат. Эч ким эски кийимге жаңы кездемеден жамаачы салбайт. Анткени жаңы кездемеден салынган жамаачы эски кийимден чычылып калат да жыртык ого өтөр чоңоюп кетет. Эч ким эски чаначка жаңы шарап куйбайт. Анткени чанач айрылып шарап төгүлөт. Чанач жараксыз болуп калат. Тескерисинче, жаңы шарапты жаңы чаначка куюу керек. Ишемби күндөрүнүн биринде Иса эгин таластан өтүп бара жатты. Анын шакирттери жолдо бара жатканда буудайдын баштарын үзүп ала башташты. Ошондо фарисейлер Исага: карачы, эмне үчүн алар ишемби күнү кылууга болбой турган ишти кылып жатышат дешти. Иса аларга: дөөт мукташ болуп өзү да жанындагылар да ачка болушканда эмне кылганын силер таптакыр окуган жок белеңер? Ыйык кызмат кылуучу Абыятардын убагында ал Кудай үйүнө кирип, ыйык кызмат кылуучулардан башка эч ким жегенге болбой турган нан курмандыгынан жеп, жанындагы кишилерге да бербеди беле деди. Анан аларга: адам ишемби күн үчүн эмес, ишемби күн адам үчүн. Ошондуктан Адам уулу ишембинин да кожоюну деди.